Бул маселеде мисалга негизделген пикирин билдирди. Видеого тартып Facebook'una жүктөөрү менен эле 1 суткага жетпей 25 миңден ашуун киши көрдү. Элчи Бишкектин Оштун абасын тазалоо жолдорун Германиянын тажрыйбасынын мисалында айтып берди. Ал ошондой ыкманы колдонуп, көйгөйдү чечсе болот деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстанда 20%га чейин бензинге спирт аралаштырып сатса, кир абаны тазалап, картошка менен кант кызылчасынын калдыктарында иштетип пайда көрүп, утушка ээ болобуз. Белгилүү болгондой, Кыргызстан мунайды жана башка продукциялардын көпчүлүгүн сырттан ташып келет. Экспорт аябагандай аз. Эгерде Кыргызстанда көп өндүрүлгөн картошка менен кант кызылчадан спирт чыгаруучу технологиялар бизге келсе, нефть импорттоо көлөмү азайып, ага жеткен каражаттын 1/3 бөлүгү өз чөнтөгүбүздө калып, айыл чарбасын колдоого жумшалат. Эң башкысы